Может, iyi gelin болдум, коркуп атам, сүрдүп атам. Эмне жыл бешик тойго да келген эле. Мен 1 жаш улуумун эле. Анча-мынча ушактардан алыс бололу деп эле жашырып жүрдүк. Общий эле жыргадык. Уже баары болуп кетти. Жаш айырмачылыкты дагы баса белгилешип эле. Тынч эле жашайлык деп сүйлөшкөнбүз башында элечи. Мектепте жүргөндө эле өзү менен улуу кыздар менен сүйлөшчүм. Ооба, көптөр эле жакындарыбыз баары эле билген. Мисалы силер да. Биз үчүн чын жүрөктөн кубангандар бизге билинди. Келин болуп келди, мана бир чужой үй деген эч кандай сезим болгон жок. Жоолук тагын болсо болмок да деген. Хиджаб кийинет да. Кайнежесин. Аны халал эже деп. Ырчы жигит менен вообще сүйлөшпөйм. Ортосунда сүйүү деңиздин түбөлүккө сүйөм дегиздин окшоштуруп таптым мен сени жалгыз жүрөгүмө эгисиң Жан шеригим менин ардагым мен да сага сүйүүм арнадым бакытым деп тандап өзүңдү тагдырымды сага байладым Өзүң болдуң бул жашоомдун маңызы өмүрүмө үмүт оттун тамызы Өзүң болдуң махаббатым жалгызым жалгызым менин жалгызым Үй бүлө бул кичинекей мамлекет, азыркы учурда өлкөбүздө дагы бир кичинекей мамлекет кошулуп, бардыгыбыздын жакшы бир маанайыбызды көтөрүп, жакшы жаңылыктар менен сүйүндүрүп жаткан учуру. Алар кимдер десеңиздер, жалпыбызга белгилүүчү Айкерим Мешин жана Эльзар Тиленбаев бүгүнүздө конокто. Саламатсыздар. Кандайсыз? Жакшыбы? Кош келипсиздер. Кош келдик. Сиздердин кичинекей мамлекеттин курулганы менен чындыгында мындай куттуктайбыз. Кош болуңуздар. Бек болсун. Той болот, тойдун эртеси болот дейт. Жыйналып алдыңыздарбы? Келиңиздер. До конца жыйналып элекпиз, Энд эле той бүткөндөн кийин Дагы деле бир нерселер чыгып эле ары бери чуркап эле жүрөбүз да. турмуштун өзүнө эмелери болот экен да. Күтүлбөгөн нерселер болуп калат экен. Конокко баратабыз. Тияка бияка. Биздикине келип атча. Уже эле. Отко киргизүү деген нерселер. Эме эфирлерге чакыргандар мындан көп да. Ошол. Ошентип эле жүрөбүз буюрса. Жакшы. Акырындан жайгашып келатабыз. Мейли эле мындай үй бүлө кургандан кийин аял кишинин жоопкерчилиги бүт баары эркек кишинин мойнунда болот. Ал жоопкерчиликти алуу үчүн канча жыл даярдык көрдүңүз? Ооба, көптөр эле жакындарыбыз баары эле билген. Мисалы силер да. Жакындарыбыз, шоо чөйрөдөгүлөр баары эле билишкен. Болгону ошо элге эле чыгарып жарыя салгыбыз келген эмес. Тынч эле жашайлык деп сүйлөшкөнбүз башында элечи. Анда жакшы экөөбүздөн кыйын экенбиз, чыдап, аягына чейин чыдап, прям ушундай карманып койдук да. Ошо. Келиңиздер, сизден жооп алалы. 4 жыл камтоо боюнча Кыргызстандын лидеринин чексиздикти кошуп ал. 4 жумага болгону 500 сом. Максималдуу ылдамдыктагы чексиз интернет. Акысыз мессенджерлер менен социалдык тармактар. Wi-Fi'ды акысыз таратуу. Чексиз чалуулар. Жогорку сапаттагы 200дөн ашуун телеканал. Этно Медиа онлайн кинотеатрын акысыз көрүү. Мой О тиркемесинен же Остор дүкөндөрүнүн акысыз есим. Баарына чексиз. Биз ошо жашырып жүргөнүбүздүн бирден бир себеби бар. Эмнеге дегенде болот го эми мага негизи эле ушундай нерсе жакпайт да, мындай. Мен жөнүндө лишний сүйлөп же болбосо. Эми ар ким бар, ар кандай бар да. Мындайча айтканда, анча-мынча ушактардан алыс бололу деп эле жашырып жүрдүк. Жаман сөздөрдөн өзүбүздүн адресибизге жаман сөздөрдү эрте алып келе албай эле, бир нерсени эрте кылып албай эле, жакшы баарын бышырып, бардык нерсенин майын чыгарып, жүрөгүмдөн чечим чыгарып, точканы коюп, туруп анан чыгаралы дедик. Той кандай болду? Деги эле ойлогондой болду, андан кийин келиндик доордун башталышы. Той аябай сонун болду, чынын айтсам. Аябай коркуп аткам башында, эмнеге дегенде. Ага чейин бир 2-3 тойго барганбыз. Эми биздин творческий тойлор билесиз го, аябай киши көп. Ар кандай болуп калат. Мен коркуп аткам, ошо ысыкта үйлөндүк го. Ысыкта элдер келип отура албай, элдин баары эшикте жүрүп калса кантайм деп, ошол нерселерди ойлондуруп аткан. Анан той башталганда кичине коркуп, анан биринчи антракт башталганда эле мындай карап отурсам, баары көрүнөт го. Карап отсам, баары тең ичинде жыгыргап атышат.
Анан азыр антрактта чыгып кетет окшойт деп эле. Монтип эле кууп эле издеп аттым анан. Антрактта чыгат го десем, наоборот, антракта жана танцполдун баары аябай көп болупчу. Ысып терди ачса да өлө жыргап бийледи. Мен ошол көрүп алып аябай сүйүндүм да. Чындыгында өлө сон. Аябай мындай жүрөктөр менен чын жүрөктөр менен келип, ошакта биз үчүн чын жүрөктөн кубангандар бизге билинди. Анткени өзүлөр айткандай көп эле тойго барабыз, ар кандай болот да. Бирок эмне же билбейм, өзүбүздүн тоюбуз болуп, өзүбүзгө укмуш көрүндү. Бир маселе болду да, ресторан аябай киши көптүгүнөн 500дөн болуп кетти да. Ысып көтөрө албай, кондиционер көтөрө албай ысыды да. Анан биз ошон үчүн да корктук. Азыр элдер ысып эшикке чыгып, настроениеси жок болот экен деп, өзүбүз аябай жаман сезип атканбыз башында. Анан карасак, тердеп атса деле бийлеп атышат, эшикке деле чыккан деле жок. Анан аябай сүйүнүп, биз да тердеп атсак да уже кирип кеттик да. Анан общий эле жыргадык. Уже барьер болуп кетти уже. Ошо ошентип сон эле агып атат. Өзүбүз кошо бийлеп атабыз. Анан бир моментте аябай өлө сүйүндүм. Мындай ушундай эки команда кылып бөлүпчү. Элзар, Айгерим командасы деп. Досторубуз аябай көтөрүп кетти да. Досторубуз ушундай баарына ыраазыбыз. Тим эле футболдо жүргөндөй эле болдум да. Ушундай көп киши. Стол үстүнө чыгып алгандар да. Эмне эле ичинен ушундай кыйкыргандачы. Бир өзүмдү бир футболдо эле жүргөндөй элестеттим. Өлө сон болду. Иши өлө жыргадым. Бардык нерсе сонун өттү. Свадьбада келген ар бир конокко терең ыраазыбыз. Анткени баардыгы өздөрүнүн орду бар экен, шаңга бөлөп кетишти да. Эсте каларлык кылып. Келе алышпа анан эме деп. Сынап келбештир да. Чын жүрөктөн келиштир да, ошолор билинди. Нерсе адам белинен болот деген ушул мына карачы сонун болуп атат деп ушундай жылуу сөздөрдү айтып кетти. Ошол аргыстарга чоң рахмат. Эмди жыл бешик тойго да келгиле деп. Келиңдер кандай экен? Башталышы айыл карыгандагы нече? Башталыш эле жүрмүш экен. Башкалар соочун деп эле көшөгөдөн чыкпай ушуп калышып кал. Эме мен айттым, ошо айтып келем да, мен ал үйгө биринчи жолу барган жокмун да. Ал үйгө биз башында дос эмес белек, баары эле билет. Дос болуп, ырчылар болуп, жакындар болуп ошол актабага концерт менен адашпасам бир 4-5 жолу барганбыз да. Элзар благотворительный концерт өткөрсө деле бизге айтат да, анткени жакындар эле биз да барып бергиле. Өзүнүн жеке концертин берген, ошондо да тушо кесич, ошондо да бизге эле айтат. Анан мен ошон бир 3-4 жолу барып турмун. Анан эме менен ата апаларым менен Айша ата, Айша апа деп эле аябай жакшы болуп жүрдүк да. Алар деле эле искусство адамы болгондуктан бизди аябай түшүнөт да. Анан ошентип көнүшүп калып эле могу барганда деле мындай бир келин болуп келдим, анан бир чужой үй деген эч кандай сезим болгон жок, чын айтсам. Мен негизи эле бир жака аябай бат эметип кетем да. Анан бул жолу тим более барып жүргөндүктөн эч кандай башкача сезим болгон жок, же уялуу деле болгон жок. Кадимкидей эле жүрдүм. Болгону көшөгөнүн артына элдер келгенде жүгүнүп жол салынган эле болбосо, а так кадимки эле мурун барып жүргөндөй эле сезимдер болду да. Анан укмуш келин болдум, коркуп атам, сүрдөп атам деп вообще андай болгон жок. Ошол жакшы. Мисалы үчүн Элзар ушундай эле бир дос кызым деп жүрүп, андан кийин эми сүйлөшкөн кызым бул, анан жолук салып эле үйүңдө бир моментте эле пайда болуп калса. Мага эме үйдө жүргөндө, жолук салып жүргөндө деле билинген жок. Мага башында мындай эле сезилип атты, бир съемкада жүргөндөй эле, бир клип тартып аткандай эле сезилип элечи башында. Анан кыз затыга бардык го. Кыз затыга баргандан жар менен мынтип алып келет. Кыз заты алып келет го, Айгерим алып келет ата. Буттарым титирейт да кой, блин, чын эле үйлөнүп атамбы деп ошондо бир сезим болду. Анан ата-энебизди тааныштырганда ошондо бир сезим болду. Анан болду, ошондой эле экен. Ошондо бир чувство келди да, мен чындап эле үйлөнүп атат окшойм депчи. Анан үйгө баргандан кийин баягыдай эле экөөбүз постоянно чогуу жүрө бергөнгө көнүп калыптырбыз да мындай. Ар кээ бир досторум айтып калат, экөөң мындай баягыдай эле кыз жигиттей эле. Баары эле айтат бизге, үйлөнгөндөй сезилбей атасыңар деп эле. Анан баягында мен муну тойго алып барганда, тойдон чыгып анан үйүнө таштап коюп өзүм үйүмө кетчүмүн да. Көнүп калгандагыдай эле баягы бир тойго чыгып деген 12 микрорайонго баратам. Айда мырда, мени таштап кетме экен да. Каяка дейм го. Анан кайра айланып анан экөөбүз бир үйгө кирип кеттик. Негизи эле кандай саз санаа деген бар баары элчи. Анан экөөңөр бири-бириңерди 5 жылдан бери билгенден кийин көп нерсеге
көп салт сана жана мындай майда чүйдө нерселерге бир аз чек койгончулар болдубу? Калың деген бүт бардык. Ал жактан баарын ордорду менен эле кылдык, анан жанагы майда чүйдө салт сана бар го. Ошондой нерселерди алып салдык. Мисалы негизи булар дагы тем более чүйлүк болгондуктан жок, биз чүйлүк болгондуктан мен мамам нарындык да баары бир. Анан мамам аябай кыйын аял да, чын айтсам. Ошол мамам нарынский варианттарды кылды негизичи. Папам унчукпайт да, биз чүйлүктө эле эмете бербейбиз деп мамам нарындык варианттарын кылды, булар нарындыктар кылды. Ошондо карап келсек, салттын баары эле кылыныптыр да. Биз ойлочук да, биз чүйлүкпүз, көп деле андай көңүл бурбасак керек десем, мамам жок, какштык баарын кылды. Апамдар, атамдар сыйлап, биздин эмени бүт баарын ордорду менен сонун кылып кетишти да. Калыңдарабы? Махыр темасын сурайынчы. Махыр. Ушул нерсени аябай сурашты. Ушуну жөн эле койбойлубу да? Махыр темасы. Махырга махырды айтыш керек деп айтты молда өзү. Анан мен алтын эле деп койдум, символически. Негизи алтын экен го өзү. Анан ошо алтын эле алып берип койсо болот. Берсе. Жакшы. Биз той учурунда дагы ушу сиз баргандан кийин дагы вайн тартканга жетишипсиңер. Телевизорго жолукса калганын. Деги эле ошол учурдагы кандай кызыктарга душар болдуңуз? Кызыктарга көп. Келинди биринчи барган күнү эсиңен кетпейт го? Ошентип айтышат экен көп, бирок биринчи барган күнү эмне болду? Биринчи барган күнү биз деген жол бою аябай кыйналып барганбыз да, түнү бою уктабай. Мен машинада алыс жолго чыкканда бирөө машина айтып баратса, мен такыр уктай албайм да. Аны ойлой берем, эси баарыбыз уктап калсак, ал да уктап калат деп эле корком да. Анан уктабай барып, анан эртеси мындай болот, подружкам да көкөстөн уктабай барганбыз да. Бири-бирибизге жөлөнүп отурабыз да, анан кийин уктап кетебиз. Анан кийин жактан шырт дейт, жана жолуктарын алып чыгат экен го, упаковкадан. Ошону укканда резко тура калып, көзүм кызыл эмеспи деп монтип тура калам, жыргап жаркырап, күлүпчү. Тиги анан салып кетишет, кеткенден кайра уф деп кайра отуруп, кайра уктап кетебиз. Же тиги мен ойготот, же мен тигини ойготом, ошол экөөбүз ушинтип биринчи күндү өткөрдүк. Ошол күн эсимде калыптыр да. Анан кийин башка күндөр болсо, ошол айылдын элдери сонунго аябай мындай жакшы жылуу кабыл алышты. Мен негизи Актал элине ыраазымын. Аябай көп адам келди, 5 күнүн ичинде толтур адам келди окшойт. Биздин көз мончогубуз дешип, ушундай сонун кабыл алышты да. Ошол күндөр такыр эстен кетпейт го эми. Өмүр бою десиңер. Ошол. Жакында эле дагы бир интервьюну көрүп калдым. Оодо деген YouTube каналга барсаң, ошондо дагы эми булай келим жаңы эле келди да, жоолук тагын болсо болмок да дегенде. Ошондой пикирлер көп экен. Шарттар уруксат берип койдуңуздар дегендей. Жа мага негизи эми баягы үйдөгүлөрдүн жанында конечно жоолук менен жүрөт. Аны өзү деле билет. Мен аны салмай эле кой десем деле бул өзү деле жок деп эле калат негизи. Анан эми бардык нерсени өзүнүн ыңгайына жараша кылса болот го негизи. Эми ал YouTube канал болуп атса, эми ал жерге аппак жоолук салып халат менен барганда эле өзүнө деле некомфортно да. Эми бул өзүнө комфортно болуш үчүн өзү каалагандай кийин. Өзү айткан, үйдө жүргүн, сахнада жүргүн, сен артистсиң деп айтып разрешение кылган. Ошондуктан ошондой жерге ак халат эле ак жоолук халатчан барып алганда ал өзүнө дискомфорт болот биринчиден, эркин отура албай калат, суроолоруна жооп бере албай, эфир эртерээк бүтүп кетсем экен деген ой менен ичинде күрөшүп калбас үчүн өзүң каалаган. Эми жаныбызда мамам жок, эч ким жок мисалы да, кайнатасы жок мисалы, кайненеси жок дегендей. И так эле мына азыр деле жүрбөйбүз. Үйгө барганда какштык эле эме барат. Бирок атам апамдар современный адамдар, анан жаш, элдин баары таң калгандай. Жаш экен го кайдан кайнатаң дешибан. Жаш, анан эң башка биз үчүн плюс, алар өздөрү да айтып кеткендей, искусство адамдары, ырчылар десек да болот. Анан бизди башка эч ким түшүнбөгөндөй ошол адамдар түшүнөт да. Жакшы. Ошондуктан Биздин эмелерде деле мындай эме аябай деле эме жок мындай мисалы. Кандай десем, муну мындай кылба, тиги кылба деп да. Силер өзүңөр кандай эме кылып атасыңар? Рамкадан чыкпагыла, ашыкча нерсени кылбагыла, өзүңөрдүн жашооңор деп ушундай жакшы эме берет. Эми биздин билишибиз боюнча көбүнчө балдар апасына окшош кыз издейт. Анан келин баары апасына окшош. Мен негизи мамама окшош деп деле издеген эмесмин, бирок эң таң калыштуусу көргөн кишинин баары эле атыркүл өзүңө эле окшош го деп эле бүт баары айтып атат да. Каждый келген
эжелер, апалар, жеңелер. Ай сен эле өзүң экен го деп эле ушинтип атышат. Характерибизди бүт окшош турушат экен аябай. Биз билген эмеспиз, кийин айтып калышты го аябай. Даже мамам өзү айтты. Чын эле окшош экенсиңер деп, кайненең менен окшоп кетет экенсиңер деп өзүм мамам айтат да. Саным. Силер жакта дагы тергөө деген нерсе барбы? Кайнелерди, кайнагаларды тергөө. Ооба, негизи бар. Мен деле билчү эмес экен, бар экен негизи. Менден улуу жеңем ошол. Айтып атпайбы? Тиги эжем хиджаб кийинет да, кайнэжесин. Аны халал эже деп. Ушундай сыяктуу аттар коюлат экен, аттарын айтып. Бунун мамасын артист эже дейт экен. Артист эже. Бирчи да мамасы артист эжем, халал эжем деп бөлөт экен, ушундай бар экен да. Анан буга да ошол үйрөтүп аткан экен. Мен андайды тем более билчү эмесмин да. Мамам андайды айтпаптыр да, мамам өзүнүн арындык болсо да. Бирок Актабада тергеген бар экен, мага баягы ошо айтып отурушканда аттарын айтпаш керек экен. Ошол анан аракет кылып атам. Бирок айтып атат. Жада эфирден айтып алдым мен кечирмей калыштым. Бардык нерсени. Келиңиздер эми таанышкан учур, алгачкы таанышкан учурлар, ошол боюнча көз мынчыктуу тапкан учур, Анан дагы мен билген нерсе бул жаш айырмачылыкты дагы баса белгилешип эле, кандай нерсе дейт. Бир жай келмечи жаш айырмачылыкты. Жаш айырмачылык экөөбүздүн ортобузда мен 1 жаш улуумун Эльзирдан. Аны биз жашырбайбыз деле, просто эле афишировать этким келбейт да эми аны. 1 жаш, тең жаш, анан мага лично жаш эчтеке мындай разница жок. Анан Эльзирга деле ошо разница жок экен. Экөөбүз билбейм, эч качан мындай жаш боюнча бир да проблема болгон эмес да. Эльзирдин ойлонуусу, бардык нерсеси менден даже не то что кичүү, наоборот 3-4 жаш улуудай да. Ошонун үчүн дагы мен вообще маселе жараткан эмес бул нерсе. Анан Эльзар мени наоборот кичинекей баладай эле карайт да. Ошон үчүн нам комфортно. Ооба. Кеп эме да, ал жаш болгондо ал жөн эле сан болуп атпайбы, цифра эле болуп атпайбы. Анан бул биринчиден, экинчиден мен кебетем, если 18 жашар баладай болуп турса, да бир маселе жок. Может, уялмакпыз, Может, уялмакпыз. Ой, ай ошону карачы, бир эле кичинекей экен, көрүнөт экен дегендей болсо, эсесичи. Анан мен өзүм кишидей болуп турсам, анан Сен кишидей бул эмессиң. жерде эч кандай деле маселе жок. Мен мисалы бул жерде экөөбүздүн ортобузда деле мындай конфликт болгон эмес. Мисалы жашым мындай тигиндей дегенчи. Может, мен негизи мектепте жүргөндө эле өзүм менен улуу кыздар менен сүйлөшчүм. Мен өзүмдүн эмем ушундай окшойт негизи элечи. Мектепте жүргөндө эле өзүм менен улуу классташтар. Эмне эле улуу класстагы кыздар менен сүйлөшчүм мен. Анан мен деле бун жашым болуп турбай анда сүйлөшпөй эле коеюн деген нерсе болгон эмес да. Экөөбүз кандай тааныштык, ошол. Бул мени өзүнөн кичүү деп ойлоп жүрүптүр, Башында ошондой ойлогом да, наоборот, кичине. Бул мындай го, эрке го. Сүйлөгөндөрү, мындай кылык жоруктары эркелеп жүрсө, кичинекей кыз окшойт деп ойлогом негизи. 99-жылкы менден 1 жаш кичүү, ушундай 2 жаш кичүү деп ойлогом. Анан жаш боюнча баары сонун, баары эме эмес. Кайдан эле ушундай бирдемелер чыгарып алышат билбейм. Анан кантип таанышкансыңар дедиңиз го, кантип тааныштык? Биз ошол карантин убагында таанышканбыз. Кыска нуска айтып берейин. Ошо Айгерим, мен буну эмеден көрүп калгамчы эле. Жылаңач Баатыр дегенде. Ал жакта Калыс деген ин бар, Калыс Жакупов деген. Ошол аркылуу көрүп калгам. Анан көрүп, ушундай ырчы кыз бар турбайбы деп анан. Аны колдочусуң да сен, иним деп. Подписка кылып, бунун историялары мага кызык болчу да. Мындай бир нерселерди айтып берип эле. Зерикпейсиң. Ха бирдемелер жазып коюп эле, же бирөөнү шылдыңдап коюп эле, аны көбүнчө папасын киргизчү да. Ошо папасын бирдеме кылып эле киргизип. Ушундан Айган Шеженин историясын көп көрчүм да. Мындай атайын кирипчи. Мындай күлдүргөн эмелерди киргизчү. Ошол жерден анан таанышып эле, жазышып, анан бир жолу ошо мен биринчи клибим музыканалдан кетип атканда мени инстаграмына киргизип отметка кылып коюптур. Мындай толком деле тааныш элек болчу сандачы. Үрчүкени билчү эмесмин да башында. Анан аябай мындай эми баягы мен өзүм жаңы чыгып атсам, анан бул бизге караганда кичине көрүнүктүү болуп калган. Анан ушинтип мени чыгарып коюптур деп аябай жүрөгүм жылып калды. Жүрөгүм жылып калды анан баягы ырчы кыздар ушундай болуп турбайбы деп анан жазыш баштадык.
рахмат айтып, жазышып, күндө жазып, чалышып. Мен мунун башында кичине таскасын чыгарып жүрсүм. Кечке чалып эле карантинде билесиң го, эмне кыларын билбей элечи. А мен врачкам бар болчу, мен сүйлөшүп атсам келип эле жаныма келип, не дейт деп эле ушинтип сурай берчи. Ал 3 жашта болчу, Даниэл деген, азыр 7ге чыкты. Анан Мен кичинекей балдарды жакшы көрөм да, үнүн угуп эрийм да анынчы. анын еще тили таттуу болчу аябай. Жаным деп кыйкырсың да жаксандан. Анан муну ырдап берчи, ушинтип анан. Мунун Ак толкундар деген ыры бар экен. Ошол кезде мен сценарийни жаңы жазып өздөштүрүп баштагам. Ырыңды жөнөтсөң деп анан. Ырын жөнөттү, ырын угуп, ошо Ак толкундарга Улан Эгизбаевди элестетип, ошо аял экөөнүн эмесин чыгарганга аракет кылып, Ак толкундар деген клипин жазып бергем. Ал жерге анан келдим сценарийни, Бишкекке келдик, баары карантин акырынан бүтүп баштаган, келип эле буга жолугуп, сценарийни айтып берип, анан мен барып тартып келбейсиңби деди, көлгөчү, типа эми өзүң Жок деген башында бааланып. Жок, бааланган эмес. Өзүң көрүп, эми өзүң жаздың го деп анан. Ошо башында ошо бара албай яткам негизичи, анан ошо Зарина деген эже бар болчу. Ошол эже дагы суранып барып келели деп. Анан барып тартып, анан ошол жерден аябай жакын болуп кеттик. Кичине болсо дагы бири-бирибизди сырыбызды билип, кандай адам экенин билди, мени кандай адам экенин билди. Анан келгенден кийин ошо жакындашып эле Дос болуп жүрдүк. дос болуп, Поддержка берип, бири-бирибизге поддержка берип, жардам берип, чыгармачылыктан тышкары дагы ар кандай маселелер болуп калат го. Мисалы жашооңдо кээде жок болуп калат, ачка каласың, ток каласың дегендей. Ошондой моментте да бири-бирибизди тыштабай дайыма колдоп жүрдүк. Азыр ошол баш кошуп жатканыбыздын себеби ошондон болуш керек ба. Бири-бирибизди туура түшүнүп, колдоп, бири-бирибизге колдоо көргөзгөндөн болуш керек да. Анан эгер негизи эле баягы кыз болгондон кийин эми айланаңда сөз айткан, көз тарткан мырзалар көбүрөөк болот да. Анан бирөөнү тандап, ошого ишенип, ошого өзүңдү арноо канчалык убакыт талап кылды? Көп эле. Мен негизи эмемде жанагындай орусча однолюб дейбиз го. Мен ошондой адамдардын катарына кирем. Анан жүрдүм көп эле. Анан мен мурун негизи ырчы жигит менен вообще сүйлөшпөйм, даже турмушка да чыкпайм деген оюм бар болчу да. Анан ошону жүрүп, анан наоборот кийинчерээк уже акылым көбүрөөк болуп, чоңоюп калгандан кийин анан мен жанагындай прям сүйлөшпөсөм дагы сөз айткан балдарды байкайсың да. Алар сразу эле кийин ырдабайсың деген сыяктуу нерселерди айтат. Такыр түшүнбөгөн сыяктуу экен да, мен уже байкап көрдүм. Өзүбүздүн эле ырчылардан мындай балага тийгендер жоголуп кетет. Ырчыларга тийсе, наоборот сонун болуп иши ачылышат да. Мен бул нерсени сүйгөндүктөн ырдагандычы. Өмүр бою ушул нерсе менен жүргүм келет да, эл алдында. Аны акылым топтолуп, эметкенден кайра ойлонуп баштадым. Негизи эгер жакшы ырчы жигит болсо, бирок действительно жакшы, анан баарыбыз эле билебиз да, анан жакшы ырчы жигит болсо, мага туура келсе, анда мен тие беришим керек экен деп ойлончу, кайра ойлонуп калгам кийинчерээк. Анан билейин, ошо жаштын тилегин берет дейт деген чын окшойт. Ошону тилейин деп койгом. Анан Кудай мени мын деп айтырды мага. Ошо жанында эле жүрүп анан ушул дос болуп жүрдүк го, башында дос болуп жүрүп, анан байкасам ошо турмуш курууга аябай бүт качество бар экен да буда. Анан жакшы бала турбайбы, аябай ушундай да балдар бар экен да деп жүрдүм. Анан дос болуп жүрдүк. Анан карасам чыта бул деле мага аябай эле камкор болуп ушинтип баштады. Анан экөөбүз ошентип жүрүп анан кармалайын деп. Кармалай деген деле жок, бул мен кармадым. Экөөбүз чогуу эле мындай бирдей эле болдук окшойт деп ойлойм да. Анткени экөөбүз эки жактан мынтип жүрүп айта албай жүрүп анан бир күн бул баары бир эркектик кылып айтканда мен деле дароо эле о деп эле ушинтип калабыз. Араң эле турган жаным. Айта албайм деп мен өзүм жүрөрдүм. Анан булдун башына дагы жакшы жетип өзү айтты. Башка бир болсо торбос бул айтпай койсом болот эле. Андай кичине мен урушуп кеткен ушулар болобу негизи? Конечно. Боюнча мастер-класс өтөбүз. Биздин курска келиңиз. Тамаша. Конечно, кыз жигит болуп жүргөндө уруш кетчүк көп эле.
башында болду. Эмнеге дегенде, бул дагы бирөөнүн аябай эрке кызы да. Жалгыз кыз үйдө. Байкеси, иниси, анан өзү эле. Анан атасынын аябай эрке кызы да булчу. Анан мен дагы тайнемдин колунда өскөм. Тайнелерди билесиңби, тайнелер. Тим эле чымың кондурбайт башыңа. Бирөө өй деп урушуп койсо тим эле мен баламды урушуп деп ушинтип вообще мага эчтеке жолотчу эмес, калкан болчу да магачы. Мен да ошентип өсүп калгам. Апа, мен муну алып берчи десең, апам акчасы жок болсо да, эмне болсо дагы бирөөдөн карыстап болсо да алып берчү мага. Мен ошондой карап өстүргөн да. Анан мен дагы ошентип эгоист болуп өсүп калдымбы? Бул дагы ошентип өсүп калды. Анан экөөбүз Кудай минтип кошуп койду да. Анан бул айткандары мага жакпай калат. Же бул кыл дегенди мен кылгым келбейт. Мен да өзүмдүкүн бербейм. Мен буга айтсам бул да өзүнүкүн бербейт. Башында ошентип келише албай жүрдүк. Анан акырындан өзүбүздү тарбиялап баштадык. Айгоша, если сага менин бир нерсе кылганым жакпай атса, сен айт мага, Элзар монуң жакпай атат десең, мен сразу ошого ошондо оңдоонго аракет кылам. А если сен мага бир нерсең жакпай атса, мен сага айтам. Деп ушинтип бири-бирибизди уурушуп, башында уурушуп, түшүнбөй ушинтип атып анан акырын бири-бирибизди оңдоп алдык, түздөп алдык. Тарбиялап алдык да, мындайча айтканда экөөбүз бири-бирибизди көндүрүп алдык. Эмнеге дегенде, башында түшүнбөй эле сразу эмоция калтырып ушинте берчүкенбиз да. А негизи Айгоша могу жерде мондай болсондо, мондай болгондо мондай болмок турбайбы? Кел эми эмкисин кайталабайбыз, мындай кылабыз деп. Күндүгө мындайча бир спортсмен күндүгө тренировка кылгандай эле бири-бирибизди тренировка кылып. Азыр эми мындай мен билем азыр мисалы кайсы маалда ыйлагысы келгенде кандай болуп калат. Урушкусу келгенде кандай болуп калат. Мен азыр уже мындай алдап урушкусу келип атканда качып кетейин. Нормально болуп калгандан келип калам деген сыяктуу нерселерди уже билип калдым да. Сооротуп коем, ыйлагысы келип атса, ыйлаба сен күчтүүсүң. Бул да мага ушундай. Мен бир эшиктеги эле башка бирөө менен урушуп кетип, настроение болуп отуруп, койчу, ага да тең элесиң, сен ага караганда деңгээлиң өйдөрөк деп бул мени кайра наоборот соорот алдап эме кылып коет да. Негизи эле турмушта ушундай болсо, жашоодо ушундай болсо жакшы окшойт деп ойлоп койдум да. Баягы жашооң дагы сонун болот, жүрөгүңдө кыжалатчылык жок. Биз негизи адамзат ушундайбыз да, оңой эле чечилчү нерсени оңой кыла алабыз. А мен азыр ошол нерсени үйрөнүп алдым. Эми үйлөнө элек жатып эле эмне эле болот деген нерсе да болушу мүмкүн. Биз ошо үйлөнө элек жатып ошол нерсени даярданган фундаментибизди коюп алдык. Башыңкы 1 жыл биз аябай көп уруштук да. Анан кийинки 2 жыл сүйлөшкөн боюнча айттым. Кийинки 2 жыл уже кадимкидей эле урушпай калып турубуз. Экөөбүз да эстеп алып, биз мурункудай урушпай калыппыз го деп каткырып күлөбүз да азырчы. Ошон үчүн заранее биз даярданып алып, баарына даяр болуп туруп анан үйлөндүк да. Көз тийбесин. Ошол. Демек турмуш курардын алдында сөзсүз түрдө эки адам бир аз да болсо даярдык көрүш керек. Биз даярданышыбыз керек болчу, анткени экөөбүз башында характерлерибиз такыр дал келчү эмес да. Бири-бирибизди жакшы көрөбүз, жактырабыз, бирок түшүнүшө албачык да. А кээ бир адамдар бар да, может кичинекей анан аябай эле улуу болот го күйөөсүчү, ошол кезде алар сразу үйлөнө берсе, менимче жашап кете берет, анткени тиги улуу киши аябай эле түшүнөт да кичинекейдичи. А бул экөөбүз почти тең болуп аткан үчүн дагы мончик да башындачы. Зато даярданып алып анан үйлөндүк. Азыр жакшы да, бирок баягы убагында билип алдык. Азыр мисалы 1-2 ай таанышып туруп эле үйлөнүп алганда, үйлөнгөндөн кийин даана кыйналмакпын го деп ойлойм. Батышпайт болчу. Мен билбеген сырлар ачылмак. Мен билбеген кыял жоруктар ачылмак. Анан ошондо мен башымды чаап отурмакмын. Же болбосо бул ошентмей, "Блин, Элзар, сен сүйлөшүп жүргөндө мындай элең го. Эмнеге мунун көрүнгөн эмес" деп. Ал бул экөөбүз мен айтып атам го, буну 5 колдой билем. Мен да 5 колдой билем. Эмне кыларда, эмне кылыш керек деген нерсени билет да. Биз азыр ошону даярдап алып, Кудайга шүгүр, мындай Кудай сактасын, урушпай эле коелу. Мен буга дагы айтып келем.
ар кандай эми экөөбүз баш коштук. Бизди билесиң го, баягы кечирип койгула, конечно, бирок могу именно могу творчествода аябай ушак мындай эле укмуш жүрүп турат да. Еще ойлорунан да чыгарат го. Жестко. Анан ошол нерседен да сак бол. Бирөө бирденсе айтты, биринчи келип чечиш керек. Мондай айтты го, мондай чынбы ошол деп чечишип, акырынан кылып деп дайыма айтып келем да буга. Жол бирөө ушакташып отчу, алардын сөзүн укпа, кошулба, укпай кой. Мен буга бирдекени ушактап келсемчи, байда барат. Тетигине карасаң, магазин бирдеке деп сөздү буруп сала берет да, аны унчукпай калкат. Негизи эле айтам да, ушундай нерсе. Анткени ошол нерседен ууш алып келет, ал ушакчы. Бирөөнү ушактайсың, анан ал бирөөнү алып келет. Сен мынтип айтты го деп анан ал уруш чакырып келе берет да. Анын аягында бир чоң бир үй бүлөнү бузуп ийген эле нерсе турат деп дайыма айтып келем. Ушундай нерседен алыс бололу депчи. Андай нерседен Кудай сактасын. Анан буюрса жаңы биргеликте чыгармаларды жарат баштадыңар. Алдыда дагы кайсылар бар клип тартуу биргеликте? Буюрса ошо тоюбузга деп жакында дуэт жаздырганбыз. Жалгызым деген Сөз жобону Зарыл Камбаралиев жазып берди. Ошону Кудай буюрса клип менен чыгарабыз деп атабыз, бирок ага чейин эле элдер аябай талап кылып атышат. Өрүңөр сонун экен деп, жандай мисалы эки бактылуу үй бүлө балдар менен же күйөөсү аялы менен тарткан видеолорду чыгаргылачы деп аябай талап кылып атат. Отметка кылышат да. Анан Кудай буюрса ырдын өзүн эле чыгарып турат окшойбуз пока что. Анан ошол ырга жараша клип тартабыз. Андан кийин дагы бир дуэтибиз бар акырында. Анда даярдап жатабыз. Эми бир гана дуэт менен эле эмес. Жеке да иштейбиз, дуэтке да иштейбиз буюрса. Саным. Буюрса ийгиликтерди каалайлы. Дал ушундай алтынды убакытты бөлүп келип маек куруп бергениңерге. Сиздерден бир сурагым келип жүрөт. Көбүнчө сиз сценарий жазасың. Анан ал жакта айрыкча ушул бир үй бүлөнү чагылдырып, андагы ызы чууну көбүрөөк басым жасатып, баягы эле кор болгон аял кишиге көбүрөөк басым жасайсың да. Бул теманы, бул багытты тандап алышыңа эмне себептер? Эмне себеп? Эмне бергиң келет ушунун арты менен? Бул мен негизи эле ар бир жазган сценариимде бир адам, көргөн адам өзүнө бир сабак алсын. Же болбосо мен жазган клип сценарийдеги история ошол бирөөнүн үй бүлөсүндө болуп аткан болушу мүмкүн да. Ошол үй бүлөсүндө болуп жаткан киши именно ошол клипти көрүп хуй деп үй бүлөсүн кармалып калсын, же болбосо ошол таасирленсин деген сыяктуу чыгарам. Анан мен деле эми ойлонуп жазам, конечно, бирок ошонун баары жашоодон эле алынып атпайбы? Баягы бирөөнүн үй бүлөсү бирөөгө мындай билинбеши мүмкүн да. Бирок биз чыгарган ошол клиптер, кинолор баягы элге мындай тарап атпайбы? Ошону тараткым келет да, баягы. Мисалы элементарно ошо аялыңарды кордогула деген сыяктуу нерсени. Элементарно менин клибим бар го. Ушундай арам оюнду ойногула, аягы келип ушуга келип такалат деп баягы сюжет менен болсо дагы баягы ал жерден айтып бергим келет да. Ушундай нерселерди кылбагыла. Мен өзүм дагы шаңдуу урларга сценарий жаза албайм, чындыгында комедияларгачы. Мага көп келишет, мага жазып бериңиз деп. Аларга жаза албайм. Анан бир окуя чагылдырып, кино сыяктуу же бир эме кылып, тарбиялуу мааниси менен чыгарам да. Жөн эле мазмуну жок, жөн эле бир кыздын ары бери жетелеп эле мынтип караштырып койгон ал нерсе деле жакшы нерсе. Ал бактылуулук момент, бирок любой нерсени жазып атканда ошо баягы кичинекей бир нерсеси болсо да бирөөгө мындай таасир этсин деген нерсе менен чыгарам да. Ошонун буюрса ал нерселер баягы тасмада гана болсун, жашообузда болбосун. Бакыт каалайбыз. Рахмат. Дайыма буюрса элдер маектин башында айткандай эң жылуу жыйынтык тойдо. Буюрса Эң бактылуу, эң үлгүлүү биз көрүп деп мындай суктанган үй бүлөдөн болго. Келесиңерде жаңыдан баш кошобуз деп азыркы учурда дайынданып жаткандарга жакшы бир кеңеш жана дагы көрөрмандарга, сиздердин угармандарга жакшы бир кабыл келет менен ана эгизи жыйынтыктай баш кошолу деп жаткандарга эми бул тандай албай аткандарга
совет деле эмес, эми азыр совет берсем туура эмес болуп калат го. Баягы эмне десем баягы Жүрөктөн чечим чыгаргыла. жүрөктөн чечим чыгаргыла. Главное ошол түшүнгөн, бири-бириңерди түшүнгөн. Анан ата-энеңерди сыйлаган. Мен негизи ушинтип тилекти кылчумун. Ата-энемди сыйлаган, келечекте балдарыма жакшы тарбия берген, дин жагынан, башка жагынан дагы жакшы тарбия берген, жакшы балдарымды өстүрө турган жубай туш келтирсе экен мага деп ушинтип тиленчүмүн дайыма. Кудайга шүгүр. Ошондой жубайга жолуктурду, иншалла. Анан жаңы үй бүлө курайын деп аткандар, жакшы сүйлөшкүлө, жакшы изденгиле. Кийин ошол үйлөнгөндөн кийин сен билбеген нерсеси чыгып калбагыдай болупчу. Бири-бириңер жакшы түшүнүшкөн дайыма. Бул эң главный нерсе экен жашоодо. Силер уже баягы нерсе жок, мисалы жигит кезде урушуп кетип, тиги үйүнө кетип калып, бул үйүнө кетип калып деген нерсе жок уже. Бир үйдө болосуңар да, бир үйдө болуш үчүн бактылуу жашаш керек да. Ага эмне керек? Главное ошо бири-бириңерди түшүнгүлө. Ошол. Анан бири-бириңерди түшүнүп жашасаңар, бакыт ошол жерде болот экен да. Ошол. Ошол. Бардыгыңыздарга рахмат, көрүп бизди колдоп атканыңыздар үчүн. Анан жакында жалгызым деген дуэт болуп коюңуздар дейли. Биринчи дуэтибиз. Сиздерге да чоң рахмат чакырганыңыздарга. Сиздерге да рахмат чоң. Дайыма айтып келем, ошо бизди сиздер аркылуу эл көрөт, сиздер аркылуу эл билет, биздин чыгармаларыбызды сиздер аркылуу жетет элге. Сиздерге да чоң рахмат. Салаттын көрөрмандары, ар бириңиздерге ыраазычылык билдиребиз. Биз менен болуңуздар дайыма. Сиздер үчүн жакшы, жагымдуу чыгармаларды арнап жүрө беребиз. Бизди колдоп туруңуздар.